2019 жылдын январь айынан баштап рецепттерди электрондук түрдө өткөрөбүз, электрондук системага киргизебиз деп киргиздиңерби? ФОМС. Урматтуу Элвира Жыргалбековна, бүгүнкү күндө биз ошол пилоттук максатта, пилоттук тартипте Ысык Көл областында, анан Ош областында электрондук рецептти киргизип баштадык. Бүгүнкү күндө Ысык Көл областында уже мындай онлайн режимге өттү. Эми жакын арада декабрдын башынан баштап Ош областында баштайбыз. Январда баштабай азыр баштап атасыздар, Просто жылдын башында эле мындай объявление берип ошо баштайбыз деп мен кесиптер. Биз окууларды өткөрүп, анан жанагы компьютерлер менен камсыз кылуу, интернет байланыштарын жеткирүү боюнча, ушул боюнча иштер жүргүзүлдү. Ошолор толук кандуу даяр болгондон кийин биз уже мындай атайын онлайн уже баштайбыз да. Бүгүнкү күндө Ош областы почти 95% даяр болуп атышат. Эми декабрдын башында киргизебиз. Ал эми Ысык Көл областы башында даяр болгон, ошон үчүн биз Ысык Көл областын сразу эле алганбыз. Ошондо практикада бул кантип иштейт? Практикада бул мындай болот. Электрондук рецепттин бул артыкчылыгы ошол жарандарга биринчиден жеткиликтүүлүгү абдан жакшы болуп атат да. Кайсы жерде болбосун, мисалы үчүн Ысык Көл областынын кайсы районунда болбосун, пропискасына карабастан, эгерде жаран ошол рецептке муктаж болгон болсо, үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна барат. Ошол үй бүлөлүк дарыгерлер врачтары рецептти ошол баягы электрондук түрдө жазат. Ал электрондук рецепт жазганда ошол рецепт баягы биз менен договор келишимдин негизинде иштеп аткан аптекалардын базасына барып түшөт. Кайсыл жерде ошол келишим менен иштеген аптека бар болсо, ошол жерден барып алганга мүмкүнчүлүгү болот. Ошол жерден чыгат, анан рецептти алгандан кийин ал рецептте ошол ФОМС тарабынан канча сумма возмещение болду, канчаны өзү төлөп атат, канча процентти ФОМС возмещение кылып атат, ал ачык айкын бейтапка да көрүнөт, аптекага да көрүнөт. Ал биздин базадагы да автоматтык түрдө келип түшөт. Эме льготниктер жөнүндө болуп атабы сөз? Камсыздандырылган жарандар боюнча. Рахмат. Анан экинчи суроо, Алтынай Сейитбековна, мага деген октябрь, мына ошо 2019-жылдын октябрында железнодорожный поликлиника бар турбайбы? Ошол жерден докторлордон ушу ФОМСтун проверкасын, текшерүүсүн бүтүрүш үчүн докторлордон 500 сомдон чогултуштур деген маалымат келди. Чоң сураныч, ушуну текшерип алыңыздарчы. Анткени деген ФОМС текшерүүлөр менен барганда деген аягында иш ошондой акчалай чогултушат экен больницадан, докторлор чогултуруп, анан иш ошо менен жабылат деген маалыматтар көп болуп жатат. Сураныч, именно ушул железнодорожный поликлиниканы текшерип, анан маалыматты мага берип коюңуздарчы. Мындай иштер болуп жатса, бул абдан туура эмес. Анда бул жерден счетный палатанын да результаттарын биз көрүп атабыз, угуп атабыз. Азыр коллегаларым да анда бекер сындаган жок да. Докторлор ачык эле айтып атышат. Проверка келгенде биз ушундай акчадан чогултуп эле, анан жетекчибиз жолугуп туруп, аудит болгондо ушинтип ишти жабабыз деп атышат. Бул ачык эле маалымат, ачык эле сөздөр жөнөкөй докторлордун арасында болгон сөз да. Мен ойлойм, бул абдан туура эмес. Биз коррупция менен күрөшпөй, коррупцияны күчөтүп жатабызбы деген суроо болуп атат да. Текшерип маалымат мага берип коюңузчу. Рахмат. Рахмат Элвира Жыргалбековна маалымат үчүн. Сөзсүз текшеребиз. Бирок өкүнүчтүүсү ошол өз убагында мынтип кайрылып ачык айкын арыз жазгандан баш тартып атышат да. Анан кичине мындай доказательный жагы дагы азыраак болуп атат. Бирок биз сөзсүз ошол сиздин айтканыңызды текшеребиз. Рахмат.